Атам көпчүлүк учурда жумуштан келгенде апам атаңар келди тосуп алгыла, атаңардын колуна суу койгула деп такыр бизди жумшабайт эле да. Апам өзү барып эшикти ачып, саламын бергенден кийин саламды алып, колундагы сумкасын дароо ала калып, колуна кумган менен куят эле. Кумган билеси? Ошто аябай көп колдонот. Кумган менен колуна суу куюп, колуна чарчык сүлгүнү берип, анан чечкен бут кийимин сөзсүз түрдө бизден башка жерге коюп коет эле дагы, үстүн тип перде менен жаап коет эле да. Муну биздин көзүбүзгө көрсөтүп атайын кылат эле да. Мындай кыздарым, балдарым келгиле, атаңар келди тосуп алгыла дебейт эле да. Демек, ата эненин перзентине берген тарбиясы сөз менен эмес, анын жүрүм туруму менен болот экен да. Ооба, туура. Апам ошентип жүрүп, анан бизди ошого көндүрдү дагы. Атам жумуштан келгенде биз баарыбыз төртөөбүз тең кап чыгат элек дагы. Бирөөбүз сумкасын алат элек, бирөөбүз кумган менен колуна суу куят элек, бирөөбүз бут кийимин алып жашырат элек.